толук качса туура 1,5 миллион деп коелучу. Аласа бересесине 1,5 миллион калк добуш бериптир. Сиздер бана ушул Кыргызстандан 1,5 миллион кишинин кыргыз конституциясын окуган кишилерди таап бере аласыздарбы? Кандай дейсиздер? Мына ушул жерде 30-40 жигиттер отурасың, кайдыгер эмес жигиттер отурасың. Конституцияны ким окуду кол көтөрсө болобу? Бирок чындык мен сурайм аны. Жөн көтөрбөгүлө мен сурайм. Юристтер. Канча киши? 3 киши. 4, 5 киши. 5 киши. Мына ошол 40 кишиден 30 кишиден 5 киши окуса, анан кантип референдум өтөт? Кантип добуш беребиз биз? Кантип ушул жолду тандап алдык, ушул конституцияны жактырдык деп айтабыз? Окубай туруп кандай кылып айтабыз? Мына жаш кыздар отурасыңар да. Силер өмүрүңөрдө көрбөгөн бир жигитке күйөөгө чыгарабыз деген болсо силер так деп кыйкырасыңар. Мен биринчи көрөйүн дейсиңер. Туурабы? Бул жеке жашоо. Же жигиттерге ошондой деп койсо, атаңар же апаңар таап ушул кызга үйлөнөсүн десе, айланай, ата-энеден кечип жүрөсүң, бирок ага макул болбойсуң. А эмне үчүн биз тааныбаган конституцияны ушуну колдоп койгула десе, чуркап барып колдоп коюп атабыз. Бул кыргыз мамлекетинин, улуттун, бала чакаларынын келечегинин тагдыры. Эмнеге ушундай кайдыгер болдук? Эмнеге карабадык? Эмнеге добуш берген жокпуз? Эмнеге 200 миңден ашып, эми 2 районду алсак, 1-Май менен Свердлов районун алсак, 300 миңден ашык шайлоочунун арасынан карап көрүңүздөр канча пайызы келди. Эмнеге кайдыгер добуш бербейбиз, барбайбыз. Эмнеге ишенбейбиз? Бул шылтоо, ишенбейбиз деген шылтоо. Саясий партиянын күчү ушунда болуп, эгерде коом ошол саясий партияга колдоо көрсөтүп турса. Болбосо, башында 4 мүйүзү бар жетекчи келсе дагы коомду өзгөртө албайт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Себеп коом өзү өзгөрүү керек. Коом дегенде баардыгыбыз ачык айталы, эч бир өлкөдө жок дегенде 50% конституциясын билген өлкө бар деп айта албайм. Ошол эле Германияны карагыла, Францияны карагыла, Англияны, Американы карагыла, Россияны, Казакстан, кай жакты карасаңар карагыла, халктын 50% конституция менен жатары жок. Бирок алардын бир айырмачылыгы бар. Ошолор сүйлөп атканда кайсы лидер кандай сүйлөп атат, эмне деп сүйлөп атат, ал боюнча кабары бар. Кече Германиянын парламентинде Германия үчүн альтернатива деген партиянын лидери бир керемет доклад жасады. Көрдүңөрбү? Керемет доклад жасады. Ошого залдын баары тура калып кол чабылчыды. Оң тарабы да, сол тарабы да. А бизде мына Мария мырза отурат, ушундай болуш мүмкүнбү парламентте? Кокс бирөө, башка партиянын мүчөсү туура мыкты идея айтса, калган тура калып кол чабышы мүмкүнбү? Эч качан. Эч качан мындай болбойт. Себеп саясий маданият жол бербейт, майдалык жол бербейт. Ичибиз тарлык ага мүмкүнчүлүк бербейт. Туура айтып аткан болсо дагы кычыранып отуруп беребиз. Кокс туура экен деп кол чаап койсом, бирөө жарым көрүп калса чатак болушу мүмкүн деп коркобуз. Анан акырын коридордон чыгып баратканда кол кысып коебуз, туура айттыңыз азамат. Залда акырынып кыйкырышабыз. Эмнеге? Себеп кожоюн көрсүн. Чыккандан кийин кечиресиз. Мындайча айтканда, эмоция кожоюндар үчүн, кечирим өзү үчүн. Мына ушундай шартта тилекке каршы жашап келатабыз. Эгерде коом чындап эле туруктуу болуп, бир саясий көз карашты бекем карманып, мисалы бүтүн Кыргызстан эмнеси менен айырмаланат? Азыр эми дагы мен соңку кездерде чочуп калдым, бирдеме десем эле туура эмес түшүнүп калып, жанагы акылман айтканда, я отвечаю за свои слова, а не за то, что вы слышали дегендей. Мен өзүм сөзүмө жооп бере алам, бирок силер башкача түшүнүп аласыңар да, угуп аласыңар. Ошондой болсо дагы бир сөз айтайын. Кандай деп айтсам, өтө этияттан себеп каранып турат да, кыйшайып эле капа болуп калат бирдеме десем. Эмне үчүн капа болот десе, көрсө иликтөөлөр боюнча адамдын маалыматы канчалык аз болсо, ошончолук таанычак болот экен. Сиздер деле өзүңүздөр билесиздер да, классташтар менен сүйлөшөсүздөр, жора жолдоштор менен
кошуналар менен сүйлөшөсүздөр. Бийик деңгээлдеги интеллектуалдык даражасы болгон болсо канчалык тамаша айтсаң да каткырып күлүп кете берет. А эгер Кудай сакта башкачараак бир сөз айтып койгон болсо, акыры сен мага айтып атасыңбы деп. Азыр бизде ушундай болуп калды, сиз мага айтып атасызбы дегендей болуп калды. Ар бир сөздү айтсам ушундай. Чочуп калдым, ошон үчүн таштап эле кетейин, бул мисал келтирейин дедим эле, жөнүнө кое бердим. Азыркы коомдо ушу болгондой кылып айтып коюштун өзү террорист катарында кабыл алынып калды да. Чындык террорист катарында кабыл алынып калды. Себеп коом жалган бир пайдасыз кандайдыр бир башка баалуулуктар менен кетип баратат. Суроолорго жооп берейинчи, жакшысы. Айта бересизби, фокустун баары азыр Кыргызстанда эмес, Украинада биякта өзү адамдар турат. Айта бересизби жана жакшы сөйлөдү. Ошол суроолордон улам мисал келтирип айтайын. Жумшак. Урматтуу катышуулар, убактыбыз 5 мүнөт убакыт калды. Регламент менен кетели 5 мүнөт. Ошол үчүн суроолорду кыска берсеңиздер. Ассаламу алейкум, Азарбек Исамбаевич. Менде мындай суроо да. Сиз башкаруу системасын президенттик башкаруу деп айтып келесиз. Ошо бүтүн Кыргызстандын дагы позициясы ошо президенттик башкаруу экенин билебиз. Бирок кандай башкаруу дегенде сиз азыркы бийликти критика кылганда булар жаман, жакшы адам келиш керек деп айтасыз да. Бул өзү баягы биздин 30 жылда өткөн тарыхыбыздын кайра кайталануусуна алып келбейби? Анткени кандай жакшы адам келсе деле бизде укмуш деген адамдар деле өзгөрүп кетет да бийликке келгендечи. Бул баягы саясий тең салмактуулукту айтасыз, бирок ошол убакта эле булар жаман, мен жакшымын, мени шайлагыла деген эле позиция эмеспи деп сизден сурайын деп элем. Роль личности в истории деген бар. Жеке инсандын тарыхтагы орду деген. Аны эч ким жокко чыгарат. Инсан, жалгыз инсан көп нерсени өзгөртөт. Мыкты инсан келип, жаман мыйзамдар болгон болсо да коомду мыкты кылып койгонго күч жетет. А эгерде мыкты азамат келип, жаман азамат, жаман бир жетекчи келип калса, мыйзамдар алтындан жазылса дагы эч кандай ишке ашпайт. Мен тарыхчы катарында айтайын, 3000 жылдык адамзаттын тарыхын карап көрсөңөр, личностьтен көз каранды болбойт, жеке инсандан көз каранды болбойт. Ал кезде, мисалы Александр Македонскийни аласыңарбы, Атилланы аласыздарбы, кимди алсаңар ошону алгыла. Ошол эле Рим империясын алып көргүлө. Калигуланын доорун карагыла, башка бир кимди айтсак болот экен, Октавиандын доорун алып карагыла. Бир эле мыйзам, бир эле коом, бир эле сенат. Октавиан эмне жумуштарды жасады? Калигула эмнелерди жасады. Ошонун уулу деп, ошонун баласы деп айтылат Нерон. Нерон эмнелерди жасады? Ошондуктан монолук баш айлантма системадан качышыбыз керек биз. Система күнөөлүү дегенди токтотушубуз керек. Инсандан көп нерсе көз каранды. Мына караңыздар, шариат 1,5 миң жылдан бери өзгөрүүсүз келип жатат, шариат. 1,5 миң жылдан бери өзгөрүүсүз келип. Чубак ачы кетти, чубактын доорунда ар жума сайын элге насаат айтып чыгып атса, аны менен тең кайлашып, аны менен атааңдашып, канчалары чыгып атты эле, устаз болуп кетти. Чубак кетти, баары тынчыды. Демек күрөшө турган киши калбады. Айтыша турган киши калбады. Мен президенттик башкаруу дегенди ондогон жылдар бою биздин партия турук турушун алып келатат. Бирок тең салмактуулук эмне менен? Биринчиси Абир менен, экинчиси ошол мыйзам менен. Биз айтканбыз, президент өкмөттүн да башында болуш керек. Азыркыдай болуп, президент башка, а эмне айырмасы бар өкмөттө? Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин өзү болуш керек деген принциптебиз. Эгерде министрлердин кабинети милдеттери менен аткара албай калса, министрлер кабинетинин төрагасы эмес, президент келиш керек. Себеп бүтүндөй бардык башкаруу системасынын башында ошол киши отурат деп атабыз. Сиздер билесиздер, Американы жакшы көрөсүздарбы? Жаштар Америка дегенде сарамайдай болуп кетет, жакшынакай болуп. Союз десе кабабыз түшүп кетет. Америка десе жыргап калабыз. Качан көрдүңөр президенттин ката кетиргендиги үчүн администрация башчысын жоопко тарткан? Качан көрдүңөр? Сиз билесиңерби Американын администрация башчысы ким? Билбейсиңер. Ал жок.
Ошондуктан биз тең салмактуулук дегенде ушуну айтабыз. Экинчиден, парламенттин ыйгарым укугу аябаганда күчтүү болуш керек тең салмактуулуктан өтүшү. Биз 95-жылы депутат болуп турганда Аскар Акаевич келип, ушундай трибунага келип, кадимкидей биз чакырганда келип жооп беришти. Анда деле президент башкарды. Жеке инсандан бир нерсе чыгарат. Көбүрөөк сүйлөп коюп, бирок жооп бериш үчүн башкасы болорго да берет. Эгер кызыксаңыз, чыксаңыз мен айттым. Башкалардын максатын албайм. Михан Кимсанович, ушул тышкы саясат боюнча бир суроо бар эле. Учурунда билесиздерби, жылдын башында Казакстанда тополоң болгондо ОДКбдын аскерлерин ошол Кыргызстандан жөнөткөн болчу Казакстан. Ошондо негедир сиз парламентте болбой калдыңыз, өзүңүздүн кандай добуш берет эле деген ошол кызык суроо пайда болуп калды. Ошол эки суроо бар. Эмнеге ошол күнү келбей калдыңыз? Анан экинчиси, барсаңыз кандай добуш бермедиңиз? Сиздин позицияңыз ошол боюнча. Эмне болду Казакстанда? Санда 85 депутат болғаны мен бір 2 сағатқа шығып келсем, толып кетеді екен, олар қайда үшін болды. Мен ұшыға таң қалдым. Жұмалап келмегендер бар, ешкім жата алмайды. 2 сағатқа кабинетке шығып кетіп, қандай бір іштермен. Қарасаңыз, социалдық тармақ Молымаров қайда үшін көрінбек, таяқта жүріп, Birinçiden kızıklanlar için rahmet ettim diyor. İstegen için. İkinciden, ben de sonunda bir gün başta doğuş verişimiz gerekli. Varıp, zalda oturup, 1 saat oturduk. Eke karşı birlikçi taraf gelmeyi aldılar. Korku savaşı başladı. Biz 1 saat oturduk. Akdan da oturduk. Akra toplanmaya gittik. Ben de sonunda çöğük ettim gibi. Alaçayındarak içine biraz ısıtma çıkıvatlar mezgilde büyük vararım ben kıladım. Günüm de çıkmaya kaldı. Yani orada 3 gün jattım. Eğer barsam men makul degende hoş geldim. Sebebi bunday. Жагаал жаппай шерт бар. Биз макулдаштык, кол койдук. Экенбиз, чоңубуз, турабыз деп. Турабы? Şef degenden keyin karşımızda. Başka mesele qanday bolup kayrıldı, emne dep kayrıldı, qanday ыйгарым укуктар менен kayrıldı. Аны ошол жака жиберем деген азаматтар келип, так түшүндүрүп айтып бериш керек. Мен биздин куралдуу күчтөрдүн ошол мамлекетке барып, тынчтыкты сактоого көмөк көрсөтүш керек деп коюшмун. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Дахмет Кесимбаевич. Бүгүнкү биздин тренингдин негизги темасы саясий лидерлердин. Бул жакта бардыңыздар, саясий партиялардын лидерлери отурасыздар. Анан Дахмет мырза, сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн кийин жаралган суроо. Буга чейин сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн кичине кыскача айта кетейин. Биз жогоруда Дмитрий Стойков мырза менен дагы тренинг маалында суроо берген элек. Эмне үчүн сиз ушунчалык саясат жөнүндө көп билгенсиз дагы, эмне үчүн талапкер болуп барган жоксуз деди да. Ал бизге ачык жооп берди, мен корком деди. Ушунчалык жоопкерчилик алгандан корком деди. Сиз болсо өзүңүздүн сөзүңүздүн башында коркпой эч нерсени ачык айткыла дедиңиз дагы, кайра өзүңүз сөзүңүздөн кайтып бир нерсени ачык айтпай койдуңуз. Бул сиздин саясий лидерлик жүрүшүңүзбү же коркоктугуңузбу? Жигиттер, жаңа айттым, я отвечаю за свои слова и за то, что услышали. Это трагедия, к сожалению, это большая трагедия. Мен айттым, эч нерседен коркпош керек дегенде саясий тутунган позициям үчүн коркпош керек. Мен таанып боламбы дегенде мен кишинин көңүлү жөнүндө сөз кетип атат. Назик болуп калды деп атпаймынбы? Бир сөз айтсаң эле мен айтып атат деп эле кыйша айтып калат. Анан кишинин көңүлүнөн назик эч нерсе жок деп коет. Ошол кишини эгерде аны менен саясий күрөш болгон болсо, анын көңүлү мени кызыктырбайт. Капа болмоктон томолонуп кетсе дагы айтам. Айтып келгенбиз, айта беребиз. Биринчи башында эмне дедиңиз? Сиздин мүмкүн саясий лидерлик жүрүшүңүздү? Билесиздерби, мен саясий лидермин, ошон үчүн ушундай жүрүшүм керек деген ой менен жүргөн киши терең жаңылышат. Адам табигый болуш керек.
табиғи болуш керек. Кандай болсо ошондой болуш керек. Жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Мен 2008 жылы Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кетип баратканда журналисттер ушундай суроо берди. Бакиев менен деле жакшы эле иштеше берсеңиз болот эле да. Эмнеңиз менен жакпай калдыңыз деген суроо бердилер. Мен айттым, мен бир сүйкүмдүү кыз эмесмин да баарына жакпайт. Менин де өзүмдүн мүнөзүм бар да. Мен ошонун менен адаммын да, индивидбиз да, баарыбыз индивидбиз. А эгер ага да жагам, буга да жагам, тигиге да жагам десең, билесиң да ким болуп каласың. Болбойт анда. Туруктуу позиция болуу керек. Жаңыласыңбы, жаңылбайсыңбы, туруктуу позицияда болуш керек. Сөзсүз түрдө болуш керек. Анан эки жакка секирип чыга бергенде менимче андан лидер да чыкпайт. Мүмкүн кыска мөөнөткө убактылуу алдап кетиш мүмкүн. Бирок дайыма алдап кете албайт да. Туруктуулук жакшы бар. Урматтуу Атакан Кимсанбаевич, тилекке каршы сиздин убактыңыз бүттү. Чоң рахмат. Кийинки баяндамачы БЖКнын мүчөсү Узанбек Жылкыбаевке сөз берилет. Рахмат. Саламатсыздар. Урматтуу бүгүнкү академия кезинин окуучулары, бияка келип сөз сүйлөшүп канаттар. Чын айтсам мен ошо келечек мундук жаштардын эң алдыңкы жигердүү жаштардын алдында сүйлөп атканыма өтө кубанычтамын. Ошондой эле бүгүн карасак бул жерде лидерлер, чын эле лидерлер, анткени партияларды жетектеп, анткени бүгүнкү темабыз ошо партиялык курулуш болуп атат. Партияларды жетектеп Жогорку Кеңешке алып чыгып, ошол партияларга келген лидерлер өздөрүнүн ой пикирлерин